Өзгөн шаары эң байыркы шаарлардын бири. Анын негизделгенине дээрлик 11 кылым болду деп тарыхчылар айтып келет. Өзгөн күрүчү өзгөчө даамдуу. Андан тышкары мунара, Сыбар өзгөчө археологиялык тарыхый жайларга ээ болгон Өзгөн шаарынын тарыхы жана бүгүнкүсү тууралуу сюжеттен маалымдайбыз. Огуз кент деп чечмеленет. Огуз биздин чоң атабыз. Мисалы кыргыздардын, түрктөрдүн, ошол жерде жашаган түрк тилдүү элдердин эң түп атабыз болот. Өгүзхан. Өгүзхан чоң атабыздын урматына коюлган Огуз деген чоң атабыздын аты. Кент түрк тилинде шаарды түшүндүрөт. Тарыхый маалыматтар боюнча 766-жылы Алтай чөлкө менен биздин кыргыздардын тууганы болот. Тогузөгүз деген тайпадан Карлык, Ягма, Чигил деген 3 уру көчүп келишет. Мындайча айтканда жер чабат да, келип, мына Чүйдө алышат. Чүйдө кимдер болгон? Чүйдө Согду деген эл жашаган. Даван деген мамлекетке караган. Согдуларды чаап алып, ошол жерде мамлекет тикелеп, биринчи жолу Карахан мамлекетин негиздешет. Карахан деген ким болот? Карахан деген Өгүзхан чоң атабыздын атасынын аты болот. Кара болот аты, хан болгондо аябай күчтүү хандык кылган. Анан ошол чоң атабы Карахан чоң атабынын урматына мамлекетти атаган. Анан ал Чүйдө Борбор шаары Баласагун деген шаар болгон. Баласагун да азыр тарыхый маалыматта жанагы Токмоктогу Бурананын жакы белинде талкаланган, эми жок болуп кеткен азыркы мезгилде. Эми тарыхый маалыматта ошол жер деп айтылып келет. Ал анан 842-жылы булар мамлекетти тикелеп, бутуна туруп, буларда эми негизи ошол тогуз өгүздүн урпактары Карлык, Ягма, Чигилдер. Булар кимдер? Карлуктар азыркы биздин түрктөр, биздин мына жергиликтүү жашаган өзбек туугандардын түп уруулары болот. Ягмалар уйгур туугандардын урпактары болот. 842-жылы ислам динин кабыл алышат. Бирок ошол мезгилде Карлык деген уруу менен биздин кыргыздар, кыргыз уруулары куда сөөк болуп, бири-бири менен аябай жакшы мамиледе болушат. Кыргыздар жардам берип, 940-жылы ушул жерге жер болуп келишет дагы. Ушул мына азыркы Өзгөндү чаап өзүнө каратышат. 11-12 кылымдарда баягы бул жерде шаар өнүгүп турган маал деп эсептелет да. Негизинен бул ошо Орто Азия менен Кашкарды байланыштырып турган жибек жолунун боюндагы борбордук шаар катары тарыхта белгилүү. Өзгөн шаары бул чоң жана кызыктуу тарыхты камтыган чакан шаар. Башка шаарлардан айырмаланып, Өзгөн эки дарыянын ортосунда тегерети казылган секинин үстүндө жайгашкан. Учурда шаарды көп улуттуу кала деп эсептөөгө болот. 90% өзбек улутундагы калк. 7%-дан 8%га чейин кыргыз улутундагы элдер жашайт. Ал эми калган уйгур, түрк, татар, орус деп калган 1% жетпеген элдер болот. Ошо менен баардыгы 100%. Азыркы учурда Өзгөн шаарынын калкы 55 миңге жетип калды. Сиз Өзгөн шаарында болсоңуз, башка жерлерге салыштырмалуу калктын өтө жыш жайгашкандыгын байкагандырсыз. Шаардын айланасындагы айылдардан да жашоочулар келип соода кылгандыктан шаардагы калктын саны 2 эсеге жогорулайт. Болгону 9 гектар жер аянтын ээлеп турган шаар үчүн жердин тардыгы көйгөйгө айланууда. Күндүз эсепке ала турган болсо, бул жерде соода кылган иштегендер да 100 миңден да ашса керек. Эң көйгөйлүү маселе Өзгөн шаарында канализация маселеси. Өзгөн шаарында канализация көп жылдан бери жок болгондуктан бийик кабаттуу үйлөр да сырттан суу ташып ичүүгө аргасыз. Биздин порталдын жамаатын Өзгөн шаарына караган жалгыз конуштан чакырышып, болгон көйгөйлөр менен тааныштырышты. Бул жаңы Өзгөн конушунун негизделгенине 28 жыл болгону менен бир катар маселелер ушул күнгө чейин чечилбей келет. Буга шаардык бийлик күнөөлүү деп билдиришти аталган конуштун жашоочулары. Өзгөн шаардык мэриясы шаардын өзүнө кандай маани берсе, шаардын карамагына кирген бул айылга да ошондой шарт түзүүсү милдет, деди айылдын башчысы. Эл өтө нааразы болуп атат. Биз акча чогултсак, эмне үчүн биз таза суу ичпейбиз депчи. Булар эми монагу сайдан ташып ичип атат, арык каналдардан, шал пайнаптардан суу ичип атышат да.
Анан кийин бул жерде билинбегени менен 1200 түтүндөн 200дөн ашык балда окуучу балдар бар. Азыр 4 мектепке бөлүнүп окуйт. А бизде мектептин местасы бар, ушуну долбоорго киргизиш керек. Анан детсад балдар 180 бала бар детсадка. Бизде апара турган детсадыбыз жок. Эми бизди шаарга кошкон. Шаар деп тибинде айтылат да. Анан налог төлөгөнүбүздө шаардын налогун төлөйт. Эми мына өзүңөр көрдүңөр, шаарга окшойбу мына жер? Бир кыштак окшойт, туурабы? Ушул суудан ичи шалыдан ашып келген суулар, ушудан ичебиз, суу жетпейт. Ушинтип эрте менен алабыз көп нерсе. Малдар ичет бул суудан эртелеп алып албасак. Ошол эрте менен алабыз. Өзгөн шаары көп улуттуу стратегиялык объект. Мындан улам улут аралык жаңжалдарды болтурбоо, ар кандай чыр-чатактардын, кылмыштардын алдын алуу үчүн атайын күзөт кызматы иштеп келет. Сооданын айынан келишпестер болуп, уруш жаңжалдар чыгып турат. Анан жана биздин сотрудниктерибиз барып ажыратышат. Болбой бараткан болсо органдарга кайрылып, милиционерлерге аларды чакырып тапшырат да. Улуу жибек жолу өзгөн аркылуу өтүп, Орто Азиядагы көпөстөрдүн соодасын байланыштырып турган. Азыркы күндө да шаардын базарында иштегендерден соодага болгон өзгөчө жөндөмдүүлүктү байкоого болот. Түштүктө дарбыз коон сыяктуу мөмөлөр көз өлчөм менен бааланат. Башкача айтканда, сатуучулар таразага коюп тактап отурбайт. Штуктар сатабыз. Чоң алганды чоң баада, кичине алганды кичине баада. Мисалы биз ошо пайдасына кичине кошуп сата беребиз да. Мына 300 сом чоңу. Анан бул жакшы коон, Мырза чөлдүн коону. Кээде 5-10 сом түшөбүз. Жакшы кымыз тандагандарга мындай ажыкенин кымызын беребиз, чанаштын кымызын. Ишенбесеңер ичип көргүлө, жыттап көргүлө. Жергиликтүүлөрдүн айтымында өзгөндүктөрдүн сыймыктанчу жайлары да, элинин сапаттары да көп. Алсак көп жылдык тарыхка жана өзгөчөлүү архитектурага ээ болгон Өзгөн мунарасы, улуттук археологиялык комплекси, Өзгөн күрүчү, тамак аштарынын арзандыгы дегеле байыртадан бери сакталып келген Өзгөндүн өзү. Биздин Өзгөн шаарыбыз эски шаар. Бул жерде бизде ар дайым биз талап кыламыз, ушу Өзгөндүн шаарлары, элдери тартиптүү, ымандуу, акыл эстүү, чоң кичикти сыйлай билген эл деп баалайм. Тамактар арзан, элдин ынтымактуулугу жакшы.